урматтуу команда, сиздер менен Махабат Абдылдаева. Командадан суроолор түшүп жатат. Азыр Кыргызстанда престарт режими. Престарт режиминде личный баллды көбөйтө берген кандай жыйынтыктарды алып келет депчи. Престарт болуп жаткандан кийин бул компания сөзсүз түрдө ачылат дегенди билдирет. Бирок престарттын 1 жыл 2 жыл убактыбыз бар. Ошонун ичинде биз личный баллыбызды көбөйтүп, кийинки зарплатабыздын көбөйүшүнө таасир бере алабыз да. Эмесе бүгүнкү тема боюнча ошо престарт режиминде личный баллды көбөйткөндүн кандай пайдасы бар? Мынакей. Сиз бул жерде сиз турасыз, катталдыңыз компаниягачы. Оң жагыңызга бир адамды каттадыңыз, сол жагыңызга бир адамды каттадыңыз. Болду, 2 гана бутак болот адамда. Сиз өзүңүздүн кийинки адамдарыңызды бул бутакка же бул бутакка улап жазып кете бересиз, кошуп. То есть бул 2 кишиңизге жардам берген болосуз да. Ошо командага жардам берген деген ошо бир түрү ушул. Эми мындай, 2 гана бутак болот адамдачы. Партнердо 2 гана бутак болот. Сол бутак жана оң бутак. Ал эми глубинасы чексиз. Муну астыңызда канча адам жазылса, мына жердечи, канча адам жазылса, ошонун баардыгы сиздики болот. Эми мисалы мына бир бутагыңыз бир айда 60 000 рубльга оборот жасады деп коелу. Ал эми бул бутагыңыз 30 000 же 80 000 иши кылып 30 000 80 000 чейин жасады деп коелу. Ошол аз бутактык эсептелинет. Мисалы бул жагыңыз 80 000 рубльга жасады, а бул жагыңыз 60 000 рубльга жасады. Ошондо сизге айлык чыгат да. Бирок сизге айлык чыгабы же чыкпайбы? Вопрос ошондо. Анткени сиз кабинетиңизде активация кыла элексиз. Ошо 60 000 рубль оборот болгондо сиз айлык алыш үчүн эмне кылышыңыз керек? Сиз личный кабинетиңизди 2 000 же 3 000 рубльга активация кылышыңыз керек. Мынакей, бул сиз чтоб могу жактан зарплата алыш үчүн 2 000 же 3 000 рубльга активация кыласыз. Бул 10 000 PV. 10 000 PV болгондон кийин сиз ошол команданын эсебинен зарплата алганга акыңыз болот. Эми ошол мореки 60 000 рубльдук оборот келечекте күнүгө да жасалып калышы мүмкүн. Күнүгө дагы ошо анткени чексиз да глубиначы. Астыңызда 100 000 киши болушу мүмкүн да. Күнүгө ошо бинардык шаг чалып турушу мүмкүн дагы. Сиз күнүгө ошон үчүн $25 алып турасыз да. Элестетип көрүңүз. Күнүгө $25 эсептегенде бир айда $700 чыгат экен. Эми сиз 2 000 3 000 рубль менен тура бербейсиз. Анткени аты менен продукциясы абдан жакшы. Бир жолу пробовать эткенде адам дагы сизге заказ кылат, мен сизге гарантия берем. Же болбосо өзүңүз постоянно колдонуп калышыңыз мүмкүн да. Ошентип сиз личный товар оборотуңуз акырындап убакыттын өтүшү менен 30 000 же 80 000ге чейин жетиши мүмкүн да. Бул личный кабинетте 300 000 PV чогулат да. 300 000 PV чогулгандан кийин сиз агент деген статуска ээ болосуз. Агент. Бул уже лидерлик статус да. Ошондо сиз ошол эле командаңыздын 60 000 обороту үчүн $75 алып турасыз. Айырмасын сездиңизби? Мурункуда $25 алсаңыз, ошол эле товар оборотко сиз 75тен алып турасыз да. Эми адамдар ар кандай болот. Кээ бирлер жөн эле лично өзүм колдоном деп келиши мүмкүн бул компанияга, а кээ бирлер болсо акча табам деп келиши мүмкүн. Кээ бирлер үчүн мына 30 000 80 000дик оборот оңой эле жасап коет. Анткени башка компанияларда деле айына 4 000 5 000 оборот жасап жүргөн адамдар муну оңой эле жасап коет. Мындан да ашып кетет. 300 000 PVден ашып кетсе эмне болот? Личный баллыңызчы. Личный баллыңыз 300 000 PVден ашып кеткенде, мисалы 700 000 PV деп коелу. 700 000 PVге жеткенде сиз деген специальный агент деген статуска ээ болосуз. Мынакей. Анткени сиз личный кабинетте 700 000 PV жасап койдуңуз да. Ошондо сиз мына 60 000 рубльдук командаңыздын ошо бир бутагыңыздын товар обороту үчүн эле $150 алып турасыз да. $150. Элестетип көрдүңүзбү? Ошол эле убакта ошо 700 000 PV болгондо сиз мастер продаж деген алгачкы статуска ээ болосуз. Жана $500 баягы мастер продаждык айлыкты алып турасыз да. Бул андан тышкары.
$500. Андан тышкары косметика аны муну сыйлыктары бар. Мынакей убакыт өтүп жатат. Сиз деген компанияга киргениңизге 4 жыл 5 жыл болду деп коелу. Сиздин личный товар оборотуңуз 700 000 пивиден ашып кетти деп элестете эле дагы. Мисалы 1,5 миллион пиви жасап койдуңуз. Бул 300 000 рубль. 300 000 рубль оборот жасаганыңызда сизге мунареки товар оборот үчүн, ар бир товар оборот үчүн сизге $300 төлөп турат. Элестеттиңиздерби? $75 эмес, $25 эмес, $150 эмес, $300. Мынакей. Андан тышкары бриллиантовый мастер деген наамга ээ болосуз. $900 премия берилет, айлык берилет. Андан тышкары ноутбук, косметика жана кымбат косметиканын наборлорунан берет. Жана саякатка чыгасыз да. Биз ушу менен эле токтотолу ошо уровендердичи. Жылдерден кийин дагы башка уровень бар. Эми мынтип ойлошу мүмкүн адамчы. Мен ушунча товар оборотту кантип жасаймын депчи. Сиз оңой эле жасайсыз. Анткени мынабу заказ менен токтобойт. Сиздики личный бал кабинетте күйбөйт. Товар абдан сапаттуу, эң сапаттуу. Адам өзү негизи сапат тандайт, туурабы? Тигини колдонуп көрөт, муну колдонуп көрөт дагы, акыры эң баасы менен сапаты туура келген товарга токтойт дагы. Сиз мына эле 200 000, 300 000 рубльдан убакыттын өтүшү менен баары бир мына балды топтойсуз да. Көрдүңүздөрбү? Баары ушул балга жетесизчи. Анан бул компания өзү дүйнөлүк болом деген планы болуп жаткандан кийин бул 30 000, 80 000 менен токтобойт сиздин личный балыңыз. Себеби дегенде сиз өзү стиральный порошогун колдоносуз, ар дайым колдоносуз. Туугандарыңызга заказ алып бересиз. Дагы иштеген жериңизден заказ алып бересиз. Оңой эле да иш кылып топтош акырындап убакыттын өтүшү менен. Мисалы башка компанияларда ай сайын сиздин личный балыңыз күйүп кетип турса, бул болсо бул компанияда личный бал эч качан күйбөйт. Ошонусу менен артыкчылыгы бар да. Ошентип сиз акыры мынабарекини дагы топтойсуз бир күнү. Бул жерде ошо команда топтоп кете берсеңиз, ушул личный балыңыз баары бир топтоп, бул сизге гарантия. Анан ушул зарплатага баары бир жетесиз да. Ушундай урматтуу команда, бир эле товар оборот үчүн канча айлык аласыз деген суроого жооп бердим деп окшойт деп ойлойм. Мынакей 60 000 рубль товар оборот үчүн бир бутагыңызда сиз деген же $25 аласыз, 25. Же болбосо $75 аласыз акырындап жүрүп отуруп. Же болбосо $150 аласыз убакыттын өтүшү менен. Анан мынабеки $300 да алып турасыз да. Бул деген бир эле жолку эмес. Сиз мына личный бал топтогондон кийин мына командаңыз ар бир 60 000 рубльдин товар оборотун жасаган сайын сизге ушул акча түшүп турат. Түшүндүңүздөр, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул компаниянын артыкчылыгын жакшы эле түшүндүрүп бердим деп ойлоп жатам. Саламатта туруңуздар. Кийинки видеону даярдагы чакты ушу менен иштеп туралы.